Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Рубльды көрдүңүздөрбү? 1059 туугандар. 106 болоюн деп калыптыр. Бүгүн 15 апрель 2025 жыл Бишкек шаары. Алдыда курс валюталарды сураган бир туугандарга көргөзүп беребиз. Бул жерде доллар 87 сом 35 тыйын, евро 99 сом, сатуу 100 сом. Рубль 1059, сатуу 1074 тенге 01180, лира 2 сом 50 тыйын, фунт 110 сом, юань 11 сом 90 тыйын. Туугандар, каналды колдоп, тырс лайктардан уруп көрүңүздөр. Жөн көрбөстөн. Россияда доллар түшкөн 1 доллар 81 рубль болуп калды, туугандар. Бизде рубль көтөрүлөт ошо. Россияда түшкөн болсо. Колдон келишинче көргөзүп беребиз. Сиздер колдоп турсаңыздар болду, туугандар. Байтүшүн банкты анан мына айкүрдү да көрүп алыңыздар. Доллар 87 сом 35 тыйын, бул жерде рубль 1058, 1000 рубль тапшырсаңыз 1058 сом акча болот экен. Байтүшүн банкта доллар 87 сом 30 тыйын, евро 98 сом 40 тыйын, рубль 1035. Банктарда бир аз ылдыйраак кылып алып атат. 1035тен алып 1065тен сатат. Бишкек шаарынан көрүп жатасыздар. Достор, Сириус акча алмаштыруу жайында доллар 87 сом 35 тыйын, евро 98 сом, рубль 1059, казак тенгеси 01189, юань 11 сом 50 тыйын, дирхам 21 сом 50 тыйын, сум 0006. Финка банкты көргөзүп койлу. Финка банкта доллар 87 сом 30 тыйын, евро 98 сом 90 тыйын, рубль 1030. Ылдыйраак алып 106дан сатып атат рубльди. Бишкек шаарында аба ырайы өтө сонун, кайсыл жактан көрүп жатасыздар, жаза кетиңиздер. Тапканыңыздарга береке берсин. Биз сиздерге көргөзүп берип турабыз ар дайым. Кандай болбосун. Түштөн кийин да көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Же көтөрүлөт, же түшөт. Ал жагын көрө жатарбыз. Ошондуктан каналдан алыстап калбаш үчүн катталып көрүңүздөр. Бул жерде доллар 87 сом 35 тыйын, евро 98 сом 60 тыйын, Бостонда. Рубль 1059, 1000 рубльыңыз 1059 сом. Сатып алсаңыз 1074 сом акча болот экен, туугандар. Жазыңыздар ой пикирлерди, комментарийлерди бөлүшүп коюңуздар. Балким башка бир туугандар миллион рубльден алмаштырам деп жүргөндөр болсо, мынакей, пожалуйста, көрүп алыңыздар. Кече кандай эле, бүгүн кандай болду, туугандар. Ошондуктан биздин каналга катталыңыздар.